Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Мен азыр жер соорусу Суу Самыр өрөөнүнө караштуу Кожомкул айылынын этек жагында турам. Мына өйдөрөк жакта Кожомкул кыштагы турат. Анын чыга беришинде эле ушул кереметтүү күмбөз бар, өзгөчө көрүнүштөгү. Бул Тыйта уулу Чаргынбай атабыздын күмбөзү болуп эсептелинет. Азыр кыскача тарыхын айтып берейин туугандар. Себеби кээ бир блогерлер, журналисттер туура эмес маалыматтарды таратып жүрүшөт. Эми алар билбестик кылып атышат. Биз билген киши катары кыска нуска айтып берип коелу. Бул жолдун жээги Суу Самыр Жунгал бириктирип турган эң чоң жол десек болот. Кыргызстандагы келечектеги эң чоң жолдордун бири болот. Эми бул жол эртели кеч жазалыш керек. Жазалат деп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бул жер жазалып калса, могул жердин баарын толтуруп, ичин, бул аңдын баарын парковка кылып койсок, машина токтоп турган. Тиги күмбөзгө, могул жолдун жээгине токтобой, арыраак барып токтоп, көрүп, Куран окуганга ылайыктуу болот эле да. Ал эми жолдун жээгине ушундай такта илип койдук. Чаргынбайдын күмбөзү деп. Себеби ары бери өткөндөр бул эмне деп өтпөш үчүн мындай белги берип койдук да. Эки жагына, эки бетинен тең. İçine var, içine göstereyim. Mına ушул жерде толтуруп туруп, жанагындай парковка кылып койсок, сонун болор эле туугандар. Анан бул күмбөз азыр эч кимдин карамагында эмес. Чаргынбай Тыйта уулунун урпактарын да карамагында эмес, алар да карабайт. Кожомкул айылына да караштуу, ошол аймакта болгону менен айыл деле карабайт. Айыл өкмөт деле карабайт дегендейчи. Негизи айыл өкмөт караш керек эле, ошолордун милдети. Анткени бул кечээки жакындагы эле күмбөз эмес, бул бир кылым, бир жыл болгон эстелик. Барып жакындан көрсөтөлү. Бул тактаны жаңы эле илдик. Мурда баннер менен илип койгонбуз. Шартка байланыштуу ушу шашылыш түрдө анан бир эки ирет илди окшойт, бирок ал шамалдан, күндүн илебинен бат эле айрылып жыртылып калат экен. Анан бул жакшы калыңыраак материалдан ушинтип жакшынакай илип койдук. Келген кишилер маалымат алыш үчүн. Мына бул жерде Чаргынбай Тыйта уулунун күмбөзүнүн эң сонун көрүнүшү. Караңыздарчы, кандай көрүнүштүү болгон кайсы бир учурларда. Эгерде ушул көрүнүштү азыркы күнгө чейин сактап калсак, сонун болор эле. Ал үчүн могун үстүнө дагы бир жолу мындай чатыр кылып анан сактаса жакшы болмок эле да. Тилекке каршы абалыбыз ушундай болуп калды эми. Андан кийинки сүрөт бул сайыздын учурунда тартылган сүрөт. Кожомкул балбандын баласы Амантай деген баласы болгон. Ошол баласы күмбөздүн жанына түшкөн экен, ошол сүрөттү жайгаштырып койдук. Ошол учурда эле бул сүрөт болжол менен билбейм, так датасы жок, бирок ошол 80-жылдардын 80-жылдарда тартылган сүрөт болсо керек. Андан кийинки сүрөт бул Суу Самырда кышында тарткан 2014 же 13-жылдары. Ошол Суу Самырдын калың кар жаап ушул турганда ушул тартып алган. Көрүнүштөрү куполдун үстүнө бир топ кар түшүп, мындай кыйшайганына көбүрөөк эме болуп атат да, өбөл болуп калып атат. Анан шамал болот. Бул кадимкидей азыр мындай шамалга ыргалып турат да. Ушуну бекемдеш керек дагы да. Анан мынтип үстүнө кар түшөт, жагында суу түшөт, ошентип атып. Мунун жылдан жылга сапаты кетип атат. Күмбөздү салган Бийназар уста бул киши Кожомкул атабыздын кан досу болгон, кийин кудасы болгон.
Кожоңку атабыздын Нуржамал аттуу кызын алган. Ушул Биназар устанын уулу. Бул сүрөттү 2014-жылы тарткан жайында. Май айында болсо керек. Ошондо эле акыбалы ушундай оор болчу. Бул сүрөттү 2018-жылы тарткам. Ушинтип оор абалда турганын сүрөтүн жайгаштырып койдук. Салыштырмалуу да. Эми колунун ийизи азыр ичинен көрөбүз. Бул ташы жанында эле турат. Колунун ортоңку манжанын башынан алаканын башына чейин 26 сантиметр түзөт. Ал эми бул Кожоңку атабыздын кадимки фотоаппаратка түшкөн сүрөтү. Жылкылардан бийигирээк болуп турат. Мага ушул сүрөтү көбүрөөк жагат. Ошон үчүн жайгаштырып койдук. Эми бул жерде ушул Чаргынбайдын күмбөзү жөнүндө кыскача маалыматтар берилген. Ал эми бул таш бул жерге да туугандар келип калыптыр, айтып берип коелу. Таластан келдик. Таластан келдиңиздерби? Азыр 3-4 машина өттү, көлгө кетип барып калышты. Алар менен чогуу эмессиздер, э? Өзүнчө. Бул таш салмагы 690 кг. Бул ушул турушунда 690 кг. Эми бул Кожоңку атабыздын 100 жылдык мааракесинде таразага тартылган. Балким азыр тартылса дагы өйдө ылдый болуп, эми азыр тараза так чыгып калып, граммынан бери чыгарып берет белки. Ошон үчүн дайыр тартып коюш керек деген ойдомун. Анан бул таш негизи мындан да чоң болгон экен да. Себеби бул ташты тиги Көкөмөрөндүн боюнан таштактуу бир жер бар. Ошол жерден Кожоңку атабыз көтөрүп келген экен. Ушул Чаргынбай досунун элеси үчүн, арбак үчүн дейбизби? Көтөрүп келгенден кийин ушул Биназар уста досу ушул ташты балбал таш кылып чеккен, көрдүңүздөрбү? Формага келтирилген. Бул формага келтирилген. Чегил электеги таштын салмагы 1 тоннанын тегерегинде деп айтышат аксакалдар. Эми ал сүрөт бизде факты жок, ошон үчүн биз ушул салмакты жазып атабыз да. Бул жерде ушул арабчабы ушундай жазып турат. Кожоңку көтөргөн таш деп, көтөрүп келген таш деп жазылуу экен. Бирок муну дагы да так окуш үчүн жана археологторго кайрылыш керек го. Ооба. Ушунан бияка жазылып турат. Кыскача ушундай бул таш. Амогу, амогу, дөңсөлөр, кичинекей дөңсөлөр эмне болгон бул? Кайсы? Моголар. Жок, мүрдө болгон да эке. Эски мүрдө го. Бул жердин баарын азыр ото басып кетет жылда эле. Эми эч ким карабайт деп айтып атпаймынбы? Бул негизи айыл өкмөт штат бөлүп берип, ушул жерде атайын караса болот эле. Мен 2018-жылы айылдык кеңешке, айыл өкмөткө кайрылдым эле. Ушул Чаргынбайдын күмбөзү боюнча тарыхый мурас деген токтом кабыл алып койсоңуздар, анткени бюджетти бөлүштүрүп атканда казынаны. Ушул токтом кабыл алгандан кийин ушул жерге алар милдеттүү түрдө казынадан акча бөлүп, оңдоп түзөп турганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Мен ушу атайын шаардан кат жаза келдим. Ушу айыл өкмөткө өрөйүн деп ушул күмбөз боюнча токтом кабыл алуу үчүн сунуш. Бирок кайсы бир себептерден ал токтом кабыл алынган жок. Бүгүнгү чейин арадан 7 жыл өтсө дагы. Ал эми 2019-жылы туугандарым бул оңдолгон. Үстү. Бардык мындай бир сер оңдоодон өткөн. Бияк шубалы, үстү түздөлүк, моголар көрдүңүздөрбү? Могул колонналар могул жерде турган. Мына мурунку орду бул. Момундай кыйшыйып калган да. Анан биз мунун түбүнөн кесип барып, жерге мындай орнотуп устунду. Анан буга бириктиргенбизде баарын ушунтип чыкканбыз. Эми элестесиңиздер, могул 1 метрден ашыгыраак. 1,20 ушундай сантиметр ары жылып кеткен, кыйшыйып калганда оролуп кеткен. Анан кээ бир ушул жерден бир чарчап келип уктап атсам, бир айылдын тургуну келип айтат, муну трактор менен, трос менен келтирип эле таптырбайсыңарбы депчи, муну эмне түздөп атасыңар деп. Эми кызыктай кишилер бар экен да. Бар да адам бар. Анан ушул жерден дагы бир биздин айылдын тургуну келип, биякта шыбап атсак айтып атпайбы? Муну эмне шыбак кылып атасыңар депчи. Анан шыбак кылганда евро болмок белек, туурабы? Евро болбойт. Бул эми илгеркичеде сакталыш керек. Кийинки муундар ашыйт. Жаңы эчтеке кошпош керек белек. Анткени бул илгерки эстелик да, илгерки мурас бул. İçine ait bir koyun he?
Бул жер ичи тоонун баары түшүп калган. Bir 40-50 сантиметрге чейин мында таштанды азыр. Бияктын баары топурак ушундай болуп кеткен. Эми баарын алганбыз. Барган сайын мунун дагы деле акыбалы кетип атат. Эми муну мамлекет караш керек да, туурабы? Эми эл журт өзүнүн тиричилиги менен. Ушул айыл өкмөткө көп эле сунуштап жүрөбүз. Эми Кудай буйрса өзүнүн балансына өтүп калат. Бул колду көрдүңүздөр, биринчи жолу келип атасыздарбы? Көрдүңүздөр. Ушул өтүп кеткенбиз, кайрылган эмеспиз. Кайрылганыбыз рас болуп тур. Бул Кожомкул атанын колунун изи. Өзүнүн колу, Бул жерде ана могул жерде турчу да. Ана бул сол колу түшүп калган. Аны музейге апарып койгонбуз. Ана ушул Кудай жалгап, ушул оң колу бүгүнкү чейин сакталып турат. 92-нчи жер титирөөдө бул Чараңбайдын өзү бир тойлап ыйрап калган. Анан бир аз оңдоп түзөө иштери болуп, бүгүнгө чейин эл журттун жардамы менен ушинтип сакталып келатат да. Эң башкысы Кудайдын көзү түз экен ушул күмбөзгө. Эми бул мындай да, могул колдун изи эмне болуп түшүп калды деген суроо бар эл журтта. Кээ айтат, могул шап бүткөндөн могул немелер карагайлар сынып кетип анан Кожомкул монтип тиреп калган депчи. Ал жөн эле сөз, болбогон сөз да. Бул ичин шап бүткөндөн кийин Биназар жана досунун сунушу менен айткан, досум экөөбүз ушул күмбөздү салдык. Сен да алып зор адамсың. Кел экөөбүз ушул жерге калканыбыздын издерин басып коелу деген да. Ана ошондон улам ушул сакталып калган да. Ошондой туугандар. Жанагы спорт ордосундагы алаканын изи барбы? Ушул жерден алынып барылган, көчүрүлүп барылган. Көчүрүлүп алган, Ооба. Ана кээ айтат да, ташка колун чапканда кирип кеткенби деп, эми акылга сыйбайт да. Эми балка менен деле ташты чапсаң кирип кетпейт го, анан кол эмне болуп калыптыр да. Биз жана Кожомкул алган деле өтө эле аша чаптыра берген бир мүнөзүбүз бар да. Жарымын ишин кылып, жабын төгүн кылып эле урдура беребиз дегендей. Бул жөнүндө туугандар. Кол кийип болуп. Эми ушундай биздин өзүбүздүн жети дубандан келген туугандар өтө көп. 3-4 саат болду, 5 саат болуп калдыбы. Ушул жерде жүрөбүз. Жанатан бери ондогон машиналар токтоп, жүздөгөн кишилер ушул жерди көрүп, Куран окутуп, эскерип, ушинтип жүрөт да. Анан келип эле ушул Кожомкул балбандын күмбөзү деп ойлошот экен келгендер дагы. Анан биз ушул айтып, анан айтып эле отурбастан биякта бир киши айтып берген киши жок. Анан жанагы жерге жазып койдук, көрдүңүздөрбү? Эми туугандар, мен колуман келишинче ушул жерге салымды коштум. 2019-жылы ушул 130-жылдыктын алкагында ушул жерди оңдоп түзөп калалы, жыгылып калган атат деп атып, айыл өкмөт 100 000 сом бөлүп берген. Ошол акчанын күчү менен ушул жердин бутуна тургузганбыз. Абалы өтө чатак эле. Азыр деле жакшы эмес. Жигит бизге эме берген эске. Жакшы. Жакшы эме берди. Өмүрү узун болсун, ушуну түштөйүп аменеден эме кылышты да. Рахмат. Жакшы барыңыздар. Анан муну жана карабаса катын кетет, карабаса мал кетет дегендей. Бул жерди карабаса бир күнү кулайт туугандар. Ошон үчүн муну айыл өкмөт өзүнүн балансына алып, жана андай токтомду кабыл алып, тарыхый мурас деген. Анан жыл сайын бюджеттен акча бөлдүрүп, ушул жерге кеткен жерлердин кемтигин бүтөп, тешигин бүтөп атып, ушул жерди оңдоп түзөп, дагы кылымдарга сактап калсак деген ой. Эми бул жерде могул четинде тозулуп тургандарды бийиктетип, эми ушул жерде бир этно борборго деле айландырып салсак болот да туугандар. Колубуздан келсе. Кана эми келбей атпайбы? Түшүнгөндөр аз болуп атат дегендей. Ошондой туугандар, эми Кудай арбагы ыраазы болсун, аталарыбыздын арбагы ыраазы болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Ушундай тарыхый жерлерибиз кылымдарга, элге кызмат кыла берсин. Бар болуңуздар. Жана сен байкатпай тартып алдың. Жок, аны билип байкабай калбадымбы? Жана сөзүңүздү айтып коюңузчу. Жок. Эчтеке болбойт, эми ачуу чындык да ал деген. Айтар. Мен ачкым тагын. Ачамы чыгарат. Айтат.
Иә байке, мына бул ташты көтөрөйүн деп атпайбы? Байке көтөрөйүн десе, азыркы эркектер таш көтөрбөй эле машина айдап деле геморрой чыгып атат дейт. Автору ушул эже мына. Туура эле негизи азыр. Оор көтөрүп, оор кыймылдаса эле геморройлор чыгат. Ой, оор көтөрбөй деле чыгып атат эже негизи. Машина айдап деле чыгып атпайбы силерге? Ооба. Таш көтөрсөңөр билбейм аны. Байке, жана окуяны айтып берсеңиз, сиз уккан жанагы төөнүн санын көрсөтүп атпайсызбы? Эми 50 Жок, бир казактын балбаны истеп келет экен да. Кожомкул менен күрөшөм да, анан суу самырдан бир жеринен Кожомкулдун өзүнө жолугуп калат экен да. Анан Кожомкул төбө сөйүп аткан болот экен да. Анан ушундай Кожомкул деген балбан бар экен. И кайда эле жашайт да, төбөнүн санын могайылда жашайт деп көрсөт. Төбөнүн санын койдукунда могайылда жашайт деп көрсөт. Кожомкулдун өзүнө жолуккан да. өзүнүн келбетин, боюн көрүп деле Кожомкул экенин билсе болмок, э? Аттанда Айтылат ошо мындайраак өткөндөн билген депчи ошону Кожомкул деп. Жозо төбөнүн саны менен могайыл. Табастын кайсы жерден келет атасыздар байке? Бакаятта Кара Бура. Өзүм Бакаятадан болом. Чолпонбай деген айыл, Батырдын айылынан. Жакшы, жакшы. Баатырдын айылынан, балбандын айылына келип калган тегесиз, э? Өтүп барат, көрсөтүп коелу деп токтоп. Да артта эки машина келет. Жакшы. Мынакей туристтер келиптир Германиядан. 30 чакты киши окшойт. Жашы да бар, карысы да бар. Таян саякаттап жүрүшкөн экен. Биз бул Чарганбайдын күмбөзүнүн кичине оңдоп түзөө иштери менен алек болуп атсак, ушинтип келип калышты. Daha bir turistler geldi. Kişi üzülmek eкен да? Bilmegen üzülmek eкен. Булар да Германиядан келиптир. Бул негедир Германиядан, чет элден келгендерден. Анан таластыктар көп өтүп атат, э? Daha bir turistler geldi. Екі спринтер екен. Бұлар алыстан эле тартып алып эле кетип атышат. Урматтуу туугандар, биз азыр Көкөмөрөн дарыясынын боюнда турабыз. Кожомкул атабыз досу менен Биназар аттуу. Ошол Көкөмөрөн дарыясына 4 көпүрө, Нарын дарыясына 1 көпүрө салган экен. Ошо аксакалдар ушул жерди көрсөттү эле. Улуңкайдын Капчыгайы деп коет, биякта илгери ушунча аташчу экен. Мына ушул жерден арка өзгө чейин эме болгон экен, көпүрө болгон экен жыгачтан. Арчадан салган экен, өгүз менен ташып жүрүп отуруп, эл жардамдашып, Кожомкул атабыз крандын милдетин аткарып, досу өзүнүн усталыгын кылып, инженерлигин кылган да. Эми азыр мындай көпүрөлөрдү кран менен мамлекет араң-араң салып атат. Эгер кишилер кандай эпчил болгон техниканын жөн жоктугуна карабастан, эми бул суунун тартылып калганында туугандар, илгери кар калың жаап, өңгүлөр көбүрөөк болгон. Анан суулар мындан бир топ эле көп болгон дешет. Азыр суунун тартылып калган убагы. Суу кадимкидей азайды да. Климатка жараша эми. Kaytangadan ey, babadan da kalgan uğrastı. Yanır zaman ey,
Canımın baba saltın bulantı. Namusum büyük saklağa del kavuşundum atından çürüttü. Kadının tuyup artmanın etmen geçme çiğne. Kaynatından canlanan al kendi vardan. Yegemelik encine gönderim ergen dizgin cana Sayısın olgan kırgazından birin jettin olmasa, birin jetti cümlesine, birin jarrahlanmasta, birbirinden alışma. Arnadan bana ney, yerin içinde özbesin gekti. Batırlar bana ney, bayırdan vurup deşti, el deşti.